Анжелика! Мына Анжелика да чыгып калды. Ооба, Астрагүлнү абдан жакшы көрөм. Өзгөчө бул гүлдөр көпкө чейин солубайт. Ооба, чоң деле эмес, баягы кадимки эле ашкана, конок үйү. Анжелика айым айтсаң, бул тамак жасоодо бизге эмнелер керек? Калемпир керек. Биз муну акырындантып чечиндиребиз. Жюриде орундуктар табашып коебуз го. Россиянын президентине Марокко. Биздин перестерди коюп алабыз. Анан бул эт деген бышканда катыйт да. Таң атканга чейин үй жунап жүрө берем, эгер катуу жүндесем. Салам достор, кандайсыздар? Биринчи байлык ден соолук дегендей, бүгүн биз атайын Анжеликанын ден соолугун сурап коюуну чечтик. Атайын таттууларды алып, гүлдөрдү алып. Пандемия башталгандан бери Анжелика аябай жакшы кайрымдуулуктарды кылып келет. Жалпы Жети областынын камын ойлоп. Анжеликанын ден соолугун ким ойлойт деген суроо баарыбызда болсо керек. Атайын биз бүгүн келип олтурабыз. Анда Анжелика! Мына Анжелика да чыгып калды. Анжелика, кандайсың? Ушул Анжеликанын ден соолугун сураган адам барбы деген суроо болушу мүмкүн да. Атайын сен ден соолугун сурайын деп, мынакей бул гүлдү атайын сен жакшы көргөн бабушкалардан сатып алдык. Ооба, Астрагүлнү абдан жакшы көрөм. Өзгөчө бул гүлдөр көпкө чейин солубайт. Анан ушул сага таттууну, жашооң таттуу болсун, ден соолугуң жакшы болсун деп атайын Динара жасап берди. Карагат кейкс. Чизкейк да? Да, чизкейк. Анжелика дейт го. Айым. Урматтуу достор, мен ойлоймун, Кудай буйрса биздин интервью аябагында жакшы болот. Жакыныраак отуруңуздар, анда маекти үйдөн уланса. Анда барыңыздарды чайга чакырабыз, Анжелика. Ооба, үйгө кириңиздер. Үйүмө баардыгы батат, экран артындагылар, баягы биздин көрүүчүлөрдүн баардыгы батат. Тапчыкелер. Ушундай чоң үйдө 3 кызың менен жалгыз жашайсыңбы? Ооба, чоң деле эмес, баягы кадимки эле ашкана, конок үйү, анан кийин уктоочу бөлмөлөр. Кыздар жок окшойт үйдө? Ооба, алар азыр лагерге кеткен, көлдө эс алып жатышат. Кичинекей болсо азыр мамам карап атат, мен болсо эртеден кечинде үйгө келип Биз менен чогуу келдиң го. Ооба, мен биринчи жолу эрте келдим. Биринчи жолу мына 7:30 келдим. Эң эле эрте дегенде үйгө 2-де же 3-тө келем. 4-5ке чейин отчетторду жазмай, пандемия учурунда болгон телефондогу сүрөт видеолорду жүктөсөм жүктөйм, алым жетсе жүктөй албасам текстте жаза албай калам. Ошо менен уктамай, кайра 8де турмай, моундай режим. Азыр 2 сааттык уйку менен жүрөм бүгүн. Негизи жанагы айымдардын көп убактысы ушул ашканада өтөт да. Ооба. Тамакты кандай жасайсың? Кандай түрлөрүн жасоо сага жагат? Айымка ошол Блу кызыбыз бирге 2ге чыкканга чейин мен ошо 3 жыл бою ашканадан чыккан жокмун. 200-300 банкадан салаттардын баарын жаап, баардык тамактын түрлөрүнүн баарын эле жасап эле аябай бир окмуш кожойко болгон биринчиликте өзүм үчүн. Анан кийин жумуш башталды. Кечинде келип тамак жасаганга жетишип калчумун. Азыр болсо, мындай айтканда көп деле тамак үйдө жасабайм. Кээде гана мындай илхом келгенде жасаган керек. Кээде гана апамдар үйгө келип калганда казанга от жагып, анан ошол жакта чоң казанда аралаштырганды жакшы көрөм да. Этти хурда кырганды. Таласыктар камырга жакын го. Камыр көп жасайсыңарбы? Камыр көп жасалат, бирок анын баарын мамам үйүнөн жейбиз. Бияктан камыр көп деле эт аспайбыз, анткени калып калат, эт желбей калат. Биз мындай эле жеңил тамактар, көбүнчө эле кефир, мюслиге өтүп кеткенбиз баарыбыз. Анан айыма тамак жасайт. Фрикасе, тамактын түрлөрүн баарын айыма жакшы билет. Ошол үйдөгү ашпозчубуз Айыма, Элима, Айлинка, үчөө блогер. Блогер болот, тамак жасап койшун. 3 кыз мүнөздөрү ар башка болуп, тамакты ар башка жесе керек же ылгабай жеше береби? Ылгабайт. Ошол жакшы экен. Ооба. Үчөө тең бирдей жейт. Болгону Айлинкабыз кичине чукуп жейт. Анын настроениясына карап өзүнчө жазып коебуз. Бирок акыркы жолу ошол дымдама баскам казанга. Андан бери тамак деле жасай элекмин, чынын айтайын. Эми бүгүн аракет кылып бир тамак жасай элем. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып. Азыр мен холодильникте эмне бар болсо ошондон тамак жасайм. Баардан жок кылат дейт го, айымдар ошон жасай эле. Ошондой кылып көрөм. Эмне болсо ошондон тамак жасай эле.
Мен жасап берейин сага. Сен чарчадың. Чогуу эле жасайбыз. Азыр уктап кетпесе беле. Уктабаш үчүн биринчи чай, азыр кофе ичебиз. Силер алып келген таттуу менен анан баарлашып жакшы тамак жасасак болот. Мен өзүм негизи биринчи жолу өз алдынча апама голубцы жасап бергем. Канча жашта элең ошондо? Мен ошондо 9 жаш белем, же 10 жашта белем. Анан 11 жаштан баштап камыр ачтып, жууруп, нам бышырып баштадым. Ошо эң биринчи тамагым голубцы болчу. Эмнегедир ошол тамакты оңой көрсөм керек. Азыр дагы ошол тамак мен үчүн оңой. Анда ошо голубцы жасасак болот. Бирок голубцуну өзгөчө мындай ашыкча салмак албаганга, диетический. Тоок неден жасайсыз? Тооктун фаршы менен. Ай, мен талашыңызды эт жешим керек. Этти мен саентиде бияка мариновать этип шашлык жасап берем, бир коозун сайып туруп. Макул. Жакшы, анда биз бүгүн болсо голубцы жасайт экенбиз. Фаршированный перец. Жакшы, анан батыры жасалат. Анан кийин бизде жок, фаршированный перец өзүнчө болот бизде, а голубцы капуста менен өзүнчө болот. Капуста менен жасайбыз. Мен ойлотпойм, аз бат-баттан эле перецке салып алып эмес. Жок, капуста менен өзүнчө капустага оройбуз, а голубцы менен ал эми фаршированный перец болот. Бүгүн өзгөчө тамак болуш керек, анткени сен ажоо менен жолугуп келатасың. Ооба. Айтсаңыз, бул тамак жасоодо бизге эмнелер керек? Байкашымча аз эле нерсе керек экен. Ооба. Голубцыга албетте капуста керек, фаршированный перец дегенге албетте бизге калемпир керек, фаршталган калемпир. Албетте биз муну акырында мынтип чечиндиребиз. Бул сырттары бизге керек болот, казандын түбүнө койгонго тартып кетпеш үчүн. Андыктан буларды ыргытпайбыз. Мен пияз арчы берейин, Ооба, чоңурактарын коюп коебуз. Досканын астына лайфхак айымдарга эми мындай тряпочка коюп алсаңыздар жакшы да коюмбу. Доскаңар жылбайт. Мен ыйлам келет доскаңар жылбайт. Иля макияжыңа кат. Так, анан жакшы бул жерде капустабыз чечиниш үчүн, ажыраш үчүн бири-биринен биз могу жериндеги катуусун алып алабыз. Бизге катуураак, чоңураак бычак керектелет. Көп жасайсыздарбы? Мен өзүм негизи мындай жеңил тамактарды жакшы көрөм. Ашказаным ооруйт. Кичинекей мен бир гастролдо жүрө берип, убактысында маалында тамак ичпей калганбыз. Ошондон ашказаным ооруп турат. Күчтүүрөөк тамак жесем эле дем алганым кыйын болот да. Ой. Бат-баттан атсыздан жеп турат турбайсызбы? Ооба. Бирөө жарымдын курсагы ачып калса эле акырын мага минтип келип калды. Сен сумкаңызды бердик арга жегенге бериңизчи депчи. Таттууга жаккан окшойсуз. Так, бирок бул деген азыр сынып кетет. Ошондуктан биз кайнаган сууга капустанын деген салып, ичине жумшартабыз. Сууга салып болуп чыгат. Капустаны коюп канча мүнөттө даяр болот? Мүнөт эмес, анда кайнаганга жараша эле айландырып улам жумшартып бирден ача беребиз. Арчыганга жеңилирээк болуш үчүн кайнак суу салып алышыбыз керек. Ооба, анткени катуу болсо биз мындай оодарганда бул сынып кетиши мүмкүн да, катуу. Андан кийин азыр бул жака фарты салып айландырганда да минтип калат да, сынып да, монтипчи. Ошондо жумшак кетиш үчүн жумшартып алышыбыз керек да, аябай. Азыр болсо бизге тооктун фаршы, кадимки эле тооктун филесин алып, мясорубкадан өткөрүп койгонбуз. Азыр мына ошону биз үйдө канча киши бар, мисалы үчүн. Бүгүн үйдө мен жана кичүү кызым Айлин экөөбүзгө мен ойлойм бир 4 голубцы, анан 3 фаршированный перец жасасак болот деп. Ошого жараша фаршты дайындап алабыз.
баягы эми койдун этинен сызыгы менен баягы албетте соонун оромону картошка менен баягы этке аралаштырып жасасаң даамдуу болот. Ал эми уйдун эти менен көбүнчө ушул манты жасалат. Тооктун фаршы менен көбүнчө фрикадельки жасачубуз. Азыр болсо мына мынтип фаршталган. Улгабай эле жей бересиз? Улгабайм. Жылкынын эти деле кээде жагып кетет. Баягы 5 бармак, чындыгы 5 бармак жылкынын этинен жакшы болот да. Мындайча айтканда канча расчет кылсак ошончо кашык салдым бул жерге. 8 кашык фарш болду, чоң кашык. Сизге көзгө жетет, Коноктор келип калса да берип кое беребиз. Ооба, анан кийин кармайсызбы өзүңүз? Мындай тамак. Жок. Диета кармабайм, мен өзүм каалаган нерсемди жана туура тамактанууну жакшы көрөм. Эч качан өзүмдү кыйнап тамак жедиртпейм. Анан билбейм. Ар бир жеген тамак биздин ошол курсагыбызга жөн эле барып курсакты толтурбастан ага деген кандайдыр бир пайдасын бериш керек. Демек клетчатка, демек жемиш, жашылча сөзсүз түрдө болуш керек. Жалаң эле камыр оокат менен жашаган болбойт. Себептен камыр ошол эң эле зыян нерсе да, көбүнчө жалаң нан менен жегенде жашаш болбойт да. Нанга дагы кошушубуз керек, албетте ток алып жүрөт курсакты, бирок эч пайдасын бербейт. Камыр оокат. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз бар? Ушу ыр жаздырып угуп калдык да. Ооба, ыр бүтүп келди. Баягы ыр жаздырып аткан болчумун. Пандемия баягы жаңы башталганда биз ошо баягы пандемия бул 4 ай мурункусунда март айларында ошол чыгармачылыктагы эжелер, сиңдилер болуп ошол аранжировкасын жасап койгом, тагдыр ыры. Ошону биз мындай хор кылып ырдаганбыз, баарыбыз бир строчкадан. Анан ошол ырым калып кетти, такыр убакыт болбой жатып, анан ушу пандемияга карата темасы аябай жакшы, балдарыма тийбегин, ата энеме тийбегин, бир тууганга, эл журтума деген сөздөрү бар. Ошол жамандык тийбегин деген баягы мааниде жаздырдык. Клип менен презентация кылабыз. Чыгармачылык, инсандар чыгармачылыгын эч убакта токтотпойт экен. Кандай учур болсо дагы ошол дем күч берип турат экен. Ыр менен тамак жасаган учурларда мындай кыңылдап, ырдап каласызбы? Же тамак жасап жаткан учурда сизге эмне кулуу жагат? Жагып калган ыр башында кечке чейин жүрө берет. Ошону кечке ырдай берем, кечке 2-3 күндөн бери ошол адамга адам керек деген ыр такыр эсимден чыкпай эле кечке ошону ырдап атам. Деп адамга адам керек. Пиастары чоң болуп калды окшойт. Сизде көзгө боло берет пат-паттан. Региондор көрүп келдиңиз, тагдырлары оор бир адамдарды көрүп келсеңиз керек, жүрөгүңүз ооруйбу ошолорду көргөндө? Ой, региондордо эмнеге кыдырганда жүрөк ооруйт? Сонунда региондордо береке, эшиктин алдында эч бир проблема жок. Суета жок. Физика, огород. Пафос жок, эмне кийимге, макияж кылыш керек бетке деген. Билбейм, айылда жашоо сонун жашоо, жыргал жашоо. Наоборот, тескери айтат, ой, бишкектиктер жыргап эле жүрөсүңөр силер депчи. Бардык жакта жакшы айтат го, биз жок жактын баары жакшы депчи. Мен ошо айылда эле туугандарым көп. Айылга барган сайын билбейм, мага жагат. Эркелейм. Каймактарды чогултуп алып, сары май, чөөгө тыбыттарды жазап, чогултуп үйгө алып келем. Ошондой жумуш менен алек болом. Огородко кээде чыгып, баягы жазында картошканы мындай казып салганды жакшы көрүп кетем кээде. Айтор билбейм, адам баласы эмнени кааласа, эмнени жасагысы келсе ошону жасай бериш керек деп ойлойм. Кээ бирлер ошондой физикалык жумуштан рахат алат. Калоо керек, Рахат алыш керек. Эмнеден рахат алса, ошону улантыш керек да адам. Кээ бирөө ушу огороддун жүнүн күчүн чыгарып атпайбы? Кээ бирөө китептен. Капустасы өртөнүп кеткен жокпу? Аябай кайтты кайнады. Кайнай элек. Кайнады да жыргап. Ана ачылды.
Кичүүбүз жаман көрөт капустаны. Бияк катуу, ошон үчүн ачылбай калды да. Бир аз кармап койсок эле ачылып кетет. Бул жерде микс бар, 4 калемпирдин түрү. Кичине кызыл, кара, ак мурч, анан кызгылт, розовый перец. Жакшы бир суроом бар эле сизге эстетип берип калайын. Жакында эле Кытай уюштурган жибек жолу басылмасы сизди Борбор Азиянын ажарлуу аткаруучуларынын тизмесине кошуптур. Сиз үчүн бул мындай күтүүсүз болдубу? Сиз өзүңүз билдиңизби же бирөө сизге чалдыбы? Мындай жаңылыктар боло элек болчу да бизде. Кыргызстандан ойлогом да, бирөө эле ойноп чыгарып койдуш керек. Чыгарырдык го. Хайп дедиңизби? Жок, мени мисалы үчүн деген бир сүрөтүмдү чыгарып туруп Монголиянын сулусу деп чыгарып коюптур да бир жолу. Азыр YouTube'га эмеге, Google'га кирсеңиз, Монголиянын сулусу деп менин сүрөтүм жүрөт да. Өлө ардан калмай, мен Монголиянын сулусу эмес, мен жөн эле кыргыздын кызымын депчи. Анан ошондой эле болуш керек деп ойлоп койгом мен. Да, бирөөлөр жөн эле чыгарып койду болуш керек, ойноп, кантип эле Азия боюнча аны ким чыгарды, ким тастыктады деп анан карасам, элдин баары эле сторис мага жөнөтүп эле куттукташып. Анан 5 күн өттү. 5 күн өткөндөн кийин тумар эмелер баары чыгарып анан папаман сообщение келди. Кызым куттуктайм, ушундай Орто Азиянын сулуу кызы эмес болуп турсуң го деген, анан ишенбедимби. Рахмат папа. Мен билбей жүрүп турдум, анан пост чыгарып койдум. Бул дагы тарыхта, историяда баракчамда калсын. Бул дагы бир ийгиликте. Кирген турбаймынбы мен сулуулар списогуна деп карасам, Казакстанда курбум жүрөт казактардан. Кубанып койдум. Ну-ка. Фаршты жыттаган жакшы го. Жыттап көрөм. Фарш даяр, толугу менен. Фарш толугу менен даяр болду. Азыр капуста короюбузбу? Ооба, эми күрүч кошса болот. Эми бул жерде биз деген ак эт менен эле пиязды эле жазып атабыз. Ошондуктан ким кааласа, кадимки эле жөнөкөй күрүчтү кошуп койсоңуздар болот. Мен дагы көргөм, бирлер гречка менен жасашкан экен. Бул диетада ошол гречка менен ошол тооктун этинен мындайча айтканда демделип бышат. Биздин капуста даяр. Келсе ушул тамакты жасап жесе жакшы болчу да экен, Арыктагысы эмес, баягы ашыкча салмак албастан. Мисалы төрөгөндөн кийин кээ бирлер баягы кандай десем, боюнда барда тигин жейгиси келип, мун жейгиси келип атып ашказанды чой алышат да. Аны курсагым деп ойлоп жүрөт, төрөгөндөн кийин ошол курсак кала берет да. Анан ошону кетириш үчүн мындай өзүбүздүн ашказанды ченеп тамактанышыбыз керек. Бизде Кыргызстанда дагы бир сулуубуз бар. Сулуу эже Асоль Малдыкматова деген таанысаңыз керек. Албетте, ой, биз суктанып жүрчүк да 12 жашымда анын моундай тармал Куксиде болгон чачтарын көрүп алып, эсибиз Куксиде, сене көздөй. Куксиде чыккандан кийин ишо мынтип сахнада чогулуп турам, кичинекей 12 жаштамын, андай эмет, эжекебиз. Анан мынтип чачын кармалап көрөм, өзүм көзбөчү. Ошондой эле кызык чыкты, карасаң. Ошо алып барчу эжекебиз болсо. Эжебиз чоңуазы тең тайлаша иштеп жүрөбүз. Жюриде орундукта талашып калган го. Россиянын президентине Путинге кайрылуу жасалды. Чеченстандын Рамзан Кадыровго кайрылуусун жасады да. Кээ бирлер буну туура көрсө, кээ бирлер сен такыр бизде шермеңде кылдың, ошентип сураганың туурабы, бизде баатыр жигиттер болсо деп, жана биздин жигиттер аябай намыстанып кетти да. Мындай, сенин оюңду уккум келет да, сен кандай көз караштасың ушул нерсеге? Адам баласы бардык эле нерсени жасаш керек, бирок аша чагып кетпеш керек да. Мен деле кайрылуу жасадым, бирок видео түрүндө эмес, баягы сөз менен деле акырын чымчып айтып кетсең болбойт. Мен болгон акыркы үнүмдү ошол биздин ажообуз укса экен деп кайрылуу жасагам. Жыйынтык ойдогудай эле чыкты. Эми мындай башка мамлекеттин башчысы менен биз өзүбүздүн мамлекетибиздин башчысы сүйлөшүш керек да. Ошол деңгээлде бул суроолор чоң баягындай цифралар менен чечилет. Анан биз сурасак биртике эле берип коет. Мисалы Рамзан Кадыров азыр эмне берди? Биз берген маскалардын жарымсын эле берип койду да азырчы. Көрүп атпайсыздарбы кандай жардам болуп калды. Бирок кайрылууну ошол эле Туркия мамлекетинин балким ажоосуна же Россия мамлекетинин ажоосуна кайрылабыз деп чоң команда мындай толкун болуп турганда өзүмдүн дагы оюмду айтып кеткем. Өзүбүздүн атабыз деген баягы ата катары, ажоо катары шайлагандан кийин өлкө башчысын бир ооз айтып көрөлүк. Эгерде такыр көрмөксөн укмаксан болсо, бул невозможно укмаксан болуш да. Баарыбыз бир уран менен кайрылып атсак, андан ары дагы көрөбүз кандай күндөр болот экен. Бирок эмне болсо дагы башын аттабайлык.
башын аттабайлык, анткени муну өзүбүз тандаганбыз. Кантсе дагы Кудайдын тандоосу менен келген киши депчи. Анан ошол болду. Анан эми бул жерде мен билбейм, ал айтып ошол деле туура эле айтып атат, мен элим кырылбаш үчүн мен баардыгына кайрылам, бүт баарына кайрылам, мен жардам сурайм депчи. Ооба, бирок эң биринчи биздин намыстуу кыргыз жигиттеринен жардам биринчи сурашыбыз керек. Биз көрүп атабыз азыр мамлекетибизде мен деген байкелер эле мындай эле сонун жардам берип атышат да. Бүгүн дагы биздин бир байкебиз чалып эле ИВЛ аппараттардай болгон укмуш бир нерселердин баарын фургон менен азыр алып баратканын угуп таң калып койдум. Ушундай жардам кыла алган адамдар бар экен. Биринчи кыргыз жигиттерине кайрылуу болсо деп ойлойсузбу? Биринчи ирет албетте биз жардамды деген кошунага барып сурабайбыз да, үйдөгү адамдардан сурайбыз. Анан туугандарга чалабыз. Кошуна болбосо башка тиги көчөгө барабыз, тиги көчөдөн жардам сурайбыз дегендей. Анан мен ойлойм, баары бир кичине баягы сабырдуулук керек бул жерде. Жети өлчөп бир кесет ойлонуш керек. Эжекебиз кайрымдуулукта аябай жан дүйнөсү менен күйүп бышып жүрөт. Ошо жагынан баарыбыз сыйлайбыз. Чындыгында каякта болбосун Кыргызстан деп жүрөт, айтып жүрөт, баарыбызды баягы элибиздин жүзү болуп жүрөт. Аябай сонун сүйлөйт, баягы журналистика жаатында эң мыкты да. Бирок ошол эле учурда биз мындай кичине ошол намыс жагында ойлонушубуз керек экен. Анан кичине туура эмес дагы бир жери эме болуп кетти окшойт деп ойлойт. Там жана гуманитардык помощту билип, чоо жайын билбей эле команда топтоп барып эле текшерүү жүргүзгөн. Бул дагы эң баштык катары бир көрүнүш болуп калды окшойт деп атам. Себеп дегенде ошол гуманитардык помощтор кака кеткенин бүт баардыгын биз опрос кылганда жашынакай тизмек келди. Ал тизмекти мен Инстаграмга киргизип коеюн деп атам. Ошентип акырын деле кылса болот да, баягы өз элибиздин арасында согуш жарыялабайчы, бөлбөй. Баратабыз, жүргүлө текшериле, давай мындай тиңдей дебей, акырын сурап көрүшүбүз керек. Ушундай кырдаалда бири-бирибизди чукулап, ооба, анан жанагы сиз костюмдарды деле биз алып атабыз. 1200-2000 сомдон полный сиз костюмдар. Анан закупта болсо, ал жакта 6000 деп жазылып жүрөт. Ал жөнүндө дагы ажоо кайрылганда айтты. Ким ошону закуп кылса, мына азыр биз түрмөгө кабаган жатабыз. Бул боюнча уже 1 айдан бери иштеп атабыз деп, анан сүйүнүп калдык. Кимдер ошол эми жасаган кадамдарын убакыт өзү эле көрсөтөт да, кичине күтө туралы. Буну азыр оройбузбу? Ооба, фаршты салабыз. Тузун көрөм. Кош керек, Тузу өтө аз экен. Анда кичине дагы туздан себелеп коебуз. Негизи диета кармагандар тузу жок тамак жеш керек. Туз такыр колдонулбайт, кум шекер такыр колдонулбайт. Бирок биз диета кармаган жокпуз. Биз болгону гана майлуу жеп алып, жаман дагы кайра түштөрдү көрбөстөн биз мындай майлуу эмес тамактарды жеп, жеңил тамак менен ужин кылабыз. Мындай суроо пайда болду да. Аябай күчтүүсүз. Сиз ошол балким өзүңүз деле бир партия түзүп жогорку кеңешке барсаңыз болот да. Билимиңиз деле жетет, тажрыйбаңыз деле бар, эл менен канча жылдан бери аралашып келесиз, каражатыңыз деле жетет. Жок, каражатым жетпейт. Эл бар да, эл көтөрөт да, эл жардам берет да сизге. Барбы, барбайсызбы? Элдин акчасын алып алып туруп анан кайра баягы билбейм, жоопкерчилик чоң, эч кандай акчасы жок эле барыш керек деп ойлойм. Өз эмгегиңиз менен. Ооба. Менин азыр ошол баягы политика жаатында сүйлөшө турган болсок, 93-жылдардагы баягы правление деп коет. Башка рулукту башкарып, ошондо кандай система болсо ошого кайтсак деп мен ойлойсум. Ошо сонун болмок да, негизи деппи. Себеби баягы мынча көп депутат эмес болчу, баардыгы бир чоң жоопкерчилик алып жүрчү. Бул жерде биз мынакей 1 ай мурун эле кээ бир депутаттарды биринчи жолу көрдүк да. Ушундай бар болгон турбайбы, мынча жылдан бери депчи. И то ал бир закон чыгарганда да, түшүнүксүз закон чыгарганда. Кыргызстанга канча депутат жетет деп ойлойсуз? 7 областка 7 мыкты жетет. Таластын бир мыктысыны баары башы укса, порядок болот. Гөлгө, Жалатка, Баткендин өзүнүн бир красавчиги бар да. Жаш болсун, кайсыл жаш болсун, анан сөздө да аксакалдар кеңеши болуш керек деп мен ойлойм. Тарбиядан бергенге кичине кээ бир шулундарга, алдамчыларга. Анан кийин узунураак кылып атам, батыраак пышат. Анан
негизи ошол Бишкек боюнча дагы карап анан министрликтердин баарын мен кошкондо айткыр башкармалыкка 50дөн 70ке чейинки адам туура болмок болуш керек деп ойлойм. Бул министрликтин баарын кошкондо. Анан бюджетке дагы кичине акча калып, мугалимдер менен докторлордун майнасы көтөрүлмөк. Жок, мен негизи депутат менен министрлер айлык албай эле иштесе дейт элем да. Билбейм. Ачык айтканда эми алар көптөгөн бизнести колдошуп атат. Алардын ичинде өздөрүнүн бизнеси бар. Өнүгүп өсө эле атышат бизнеси. Бирок арасында чын эле айлыкка дагы иштеген депутаттар бар, туурабы? Бар. Жок эмес, бар. Арасында бар. Автоунасы деле жок, жашаган үй деле жок. Бар. Депутаттар бар экен арасында. Мен сүйүндүм ошондой депутаттар өз күчү менен келгеничи. Таныш билиши жок, элдер шайлап. Балким ал авторитети менен келди. Ошондой жакшы. Жанагы акчалуулардын арасында тизмегинде Оливия болуп кеткен да биягы. Так, эми биз мынагу мурчтарды толтуруп баштайбыз. Өтө ныгырбайбыз. Өтө ныгырганда арасында эттер бышпай, кап-катуу болуп калат. Бошураак эле болуш керек экен. Ооба, кашык киргенде мындай толук толду. Эми мына бул жакты деп жаап коебуз. Калган арткан фаршты ушинтип биз калемпирлерге салып койсок. Ооба, баягыда деген ушинтип апам экөөбүз жазып атабыз да, үйдө голубцы экөөбүздөн жакшы көрөбүз. Анан кийин экөөбүздүн капустабызды түгөнүп калды. Үйдө эл көп да эми. Иңилерим да бар болчу. Анан кийин момундай мурчубуз да түгөнүп калды да. Бири-бирибизди карап, эмне кылабыз? Фарш артып калды. Мойтуп карасак, картошкалар туруптур да. Анан картошканы жаза берейин бирөөсүнө. Сонун болот экен. Картошканы алдык дагы, ортосуна ойдук, фарштан салдык, коп койдук. Бышты. Картошка менен ичинде фарш демеле даамдуу болуп талашып жебедикпи. Анан ошентип туруп карасак бул жакта деген не туруптур? Баклажан туруптур. Анан болду. Азербайжандар ушундай болуп, болгон нерсеге эт салып эле бышып берет. Туура эле экен да. Анан болгон жемиш жашылчалдын баарына атака кетти да үйдөчү. Апаңыз менен бат-баттан жолугуштурасызбы? Ооба, бат-баттан жолугуштурам. Анан такыр азыр мына пандемия учурунда убакыт жок болгондон баягы Сусамырга барамса, мен да кошо барайынчы деп машинага отуруп алып, жеткиче сүйлөшүп барып, андан ары таласка да кирип кетип калбадыкпы. Планда баары жок болуп аткан талас ишке ашып кетти. Анан кийин кирип кантсе дагы баягы мамамдын жери. Тайларым, тай жезделер менен манас күмбөзүнө кирип жабык экен, атайын аштыртып, суранып, анан кийин кан чыгарып, жандык союп, элге таратып, баягы кыргызчылыкта кылдык, балким баягы көп туура эмес нерселерди жасаган үчүн да мына ушундай нерсе болуп атат го депчи. Бир маегимде Гүлнур Сатылганова менен отурсам, апасын эскерди да. Кичинекей кезинде апам экөөбүз дүкөндөн келатканда чаң көчөлөрдүн биринде отуруп алып, апа мен сизди автоунаама салып жөө бастырбаймын деп кыялдангам дейт да. Анан ошо апам өтүп кетти, көп кыялдарым орундалбай калдым деп мындай ичинеги болгон ойлор менен бөлүштү да. Сиз да кичинекейиңизде бир кыялдаңыз беле, ошону апама кылсам деп, ошонун канча пайызын мындай иш жүзүндө кыла алдыңыз? Мен кичинекейимде чынын айтсам муну айдайм деп деле кыялданбаптырмын. Мындай менин кыялым чоң сахнада ырдап, укмуш микрофондор болсо, жалтыраган, момундай көйнөгүм болсо, анан апам менен жер жүзүн кыдырсам деп эле ушинтип эмнегедир кыдырганды көп каалаптырмын. Анан баягы унаны эрте айдадым мен абдан. 13-14 жашымдан баштап эле уна айдап, атам үйрөтүп эле, анан 16 жашымда эле ошо рулга отуруп кеттим да, анан апамды салып алдым дароо эле. Анан кыялдарым, апам көбүнчө ошону кыялданчу экен. Кызым айдаса, мен жанында отуруп алып, конокторго барып кыдырсам деп ошентип көп кыялданчу экен. Апамдын кыялы көбүрөөк болуптур бул жөнүндө. Азыр айтып калат. Улам эле астыга отуруп калса эле, я же об этом мечтала. Бул менин кыялым эмес беле деп. Улам эле айтып берет. Ооба, мына ошол күнгө жеттик деп. Бул сабизде эмне кылабыз биз? Үстүнө кооздойбузбу? Ар ким ар кандай бышырат экен, бирок мен өзүм ошол соус жасаганды жакшы көрөм голубцага. Аякта сабиз, пияз, чеснокторду өзүнчө кууруп алабыз томат менен. Анан кийин улардын ортолоруна куябыз. Шорпосу даамдуу болуш керек. Анан ал шорпосу сөзсүз түрдө мен бышып атканда бир кашык каймак кошом. Сөзсүз түрдө башкача бир мындай ак түстө сливочный соус болот да. Кийин бышкандан кийин мен каймак кошпойм. Бышкандан кийинки каймак мындай күчтүүрөөк болуп калат да. Аз проценттеги каймак. Азыр казаныбыз
ысык калды, өзүнчө сковородкага кууруйм, эгерде көп колбца болсо. Аз болсо ошол жерге эле кууруп алам. Куруп эле буларды демдеп салып коебуз, Ооба, бир чеснокты кошобуз, буга дароо калганын бышайын деп калганда кошобуз, ушуну даамы жакшы чыгат. Кызыл пиязды ошол кууруганга же мындай эле жегенде колдонобуз, анткени аябай бул жерде пайдалуу витаминдер көп, берки пиязга караганда. Кызыл пиязды ошол көрүк. Азыр бул жерге бир тоголок мындай чеснок менен пияз союстун баардыгын эле бир аз эле кууруп алабыз. Томат кошуп, суга демдейсиз. Азырынча булар туруп турсун, Суюк майга эле ошол пияз союздерди кууруп алабыз. Мен отун катуураак кылып коюп турмун, отун азайтабыз. Томат кошсок болот, же болбосо мына ушундай томат согун менен помидорлорду кошуп койсок да сонун болот. Вкусно. Отубуз катуу болуп кетиптир. Отубузду азайтабыз. Мамам болсо алыскы Сочиден алып келген. Любимой дочери деген карайсыңыздар. Майлыктагы любимой дочери деп. Алыскы Сочиден дагы. Сен укпайбы, сен эстеппи? Бул жерге бир кашык каймак коштук, 15%. Ичин тартсаңыздар болот, жакыныраак. Ушунда мындай соус болуп калат. Буга азыр суу куябыз, Кайнатылган суу куябызбы, же музак эле суу беребизби? Айырмасы жок, бизде чайникте кайнак суу бар. Батыраак болсо керек, Ооба. Эгерде баягы 1 литр суу, албетте эгерде голубцы көбүрөөк болсо керек делет да, бизге могу суу жетет да. Сөзбүрдө кайнаш керекпи, же кайнатпай эле сала беребизби? Кайнатпай, себеп дегенде суунун ичинде бышап турган эч нерсе жок да. Ошондуктан азыр жана капусталарды алып келейин, түйүнө тартып кетпеш үчүн. Капусталарды түйүнө коюп алабыз. Анткени демдегенде кичине түйүнө тартып кетет да. Койбой деле койсок болот. Мен бирок мындай страховка кылып коем. Анткени демделет, мына мондай кылып үй кылып алабыз, кичинекей үй. Анан бул үйдүн ичине голубцаларды мындай кылып салабыз. Суу мындай көмүп туруш керекпи, же боло береби? Жок. Демге эле бышат, демделгенде эле. Суу не обязательно көмбөдө эле койсо болот. Помидорлорду кичине өйдөрөөк алып коебуз, анткени булар өтө эле эзилип кетти азыр. Помидорлор даамына, кооздугуна. Көптөр лавровый лист, дагы бир специяларды кошот экен, мен бирок эчтеке кошпойм, кошпой эле өзүм даамына бышканды жактырам. Азыр бат эле бышкат, бул тооктун эти да. 25-30 мүнөт көп болуп кетет. Ошондуктан 20 мүнөттөн кийин чыгарып даамдап көрсөк болот. Азыр катуу кайнап баштады. Анан биз бул фаршированный перецтердин оздору ачык болгондуктан, экинчиси мисалы үчүн соусу жок. Мына ушундай
мантышницасынын үстүнө момундай кылып биздин перецтерди коюп алабыз. Анан бул эт деген бышканда катыйт да, бири-бирине катып туруп, пияздар бири-бири менен жармашканда анан сууга салып коебуз да. Ошондой ыкма менен кылып койсок болот. Мен ошондой коозураак болот. Кетти анда. Жоктун баарын алып коеюн. Азыр тамактарга чеснокту жакшылап көп кошобуз. Анткени баягы сезондук тамакка кошулма болуп атат. Чеснок кандын жүгүртүүсүнө жана ошондой эле вирустарды өлтүрөт. Чеснокту эч качан куурбаңыздар. Кайнап жаткан кайнак баягы суунун үстүнө же тамакка кошпоңуздар, себеп дегенде бат эле күчү кетип, жыты дагы чыкпай калат да. Ошон үчүн тамакты өчүрөйүн дегенде 1 минут калганда же өчүргөндөн кийин салыңыздар. Мен өчүргөндөн кийин салганды жакшы көрөм. Албетте кичине даам калышы мүмкүн ооздо, бирок пайдалуу, бардык пайдалуу витаминдер калат. Кичине шамшым алайлы, курсак ачты. Жакында эле интернет блогтарында аябай жайылып кетпеди? Анжелика болсо, Александралар мынча баадан сатып атыптыр, ал деген бекер келип атыптыр. Ай дейм, ушуну элдин акчасына келгени элге эле берип салбайбы депчи. Ушул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Ушул жөнүндө жооп кылсаңыз, ушу менен ушу Александрсын жаап салайлы. Түшкө кирчи болдуго. Мен анысы эле бүт группада, баягы көп группа бар, анан дары-дармектин баягы булагы катары каякта канча сомдон дарылар турат, Туркияда канча, бул жакта канча деп билип алып атам дүң баасында. Анан Клексан мама болуп калгам. Мен бул долбоорду азыр сонун ишке ашырмакмын. Бирок менин бутумду ким тосту? Фармацевттердин заказы боюнча Анжелика Александры сатып атат деп мындай каралоо болду. Себеби мен 3500 сомдон өз баасына коюп атам. Аптекада эң эле арзан баасы 4000ден 20000ге чейин болуп атат. Бул жерде конкуренцияны түзөйүн деген фармацевтикага. Ошол эле пульс текшерүүчү пульс оксиметрдин өзүнүн баасы бүгүнкү күндө биз $5 алдык. Бул 350 сом. Сатып аткан баасы 1600 сом. Караңыздар, 1000 дана азыр келет. Бул жерде кандай деген акчалар кетип атат. Кечөөнү мисалы үчүн ЦПФ 85 рубльга келди. Азыр Неманда 315 сом турат. Демек сиз деген ачык согуш жарыяладым. Анан ошентип мага азыр ташыргы чыгып мени каралап жатышат. Ошого ишенген элдерге таң калам. Себеби деген азыр кимдин мына жакыны ооруп эле койсун, ооруп калса сиздер ошол Клександычы 50.000 болсо да тапканга көзүңүздөрдөн өтөт. Себеби адамдын жашоосу, энеңдин жашоосу ошол дары бар болсо эле болду дейсиң да. Бул жерде мен мына кайрымдуулуктан сизден мага деген 20.000 сом келди. Ал 20.000ге алып туруп, мен ошол Клександын 2 эле коробкасын 20 пласы 3 бейтапка жетет. 3 эле адамды 20.000 менен айыктыра алдым деп коеюн. Бүттү, ошо мен дары жок, бүттү. Калган эл эмне болот? Бул жерде эгерде ошол 3 үй бүлөнүн экөөсү акчалуу болсо, алар мага деген бир 3 эмес, көбөйткөндө 6 үй бүлө деп коеюн, 6-нын 3-өсү сатып алса, кайра 3-өсү ордуна туруп калмак. 3.500-ден. Кайра 3.500-ден ордуна туруп калмак. Ошол акчаны эле мен ойлогом айлантып эле элге өз баасында жүгүртөлүк депчи. Мен тоскоол болдум. Анан кийин аны токтоттум дагы, кой сатып атат деген атка конбойм деп эле бекер таратып салдым. Бирок эл сомго азыр акча түшпөй калды. Дары-дармек жетпей калды элге азыр. Кайрымдуулугуңуздар аябай жакшы элдин арасында бир мындай ишеним жаратты да. Азыр бизде бирөөгө аябай жаратты. Анан Мирбек Атабеков баштады. Анан сиз ошол колдон буттан алып, колуңузга ошол жүктү көтөрүп кой деп ушу 3 кызыңызга карабай туруп жакшы иш жасадыңыздар да. Айтсаңыз, бул кайрымдуулугуңуз алдан ары уланабы же ушул менен токтотулабы? Кандай бир чечимге келдиңиз? 5 жылдан бери Бактылуу айым реалити долбоорунун автору катары алып жүрөм дагы, ар бир көрсөтүүнүн аягында үйгө сүрөлүп келип, болду ушуну мен токтотуш керек окшойт дейм да. Анан 2 күн өткөндөн кийин кайра карман издеп баштайм да. Бул ошондой эле экен да. Мен ошону менен мындай, ошону менен мындай азыр сахнада концерттер болбосо да ошол кайрымдуулук менен ишип, элдин көйгөй менен жүрүп, элди көрүп, ошону менен кубанат экенмин да. Ошондой жаралган экенмин. Жаратканыбыз баарыбызды ар кандай характер менен
жөндөмдүүлүк менен жаратып коюптур да. Бирөө окумуш кооз жазат, бирөө сүрөт тартат, бирөө сүйлөйт кооз дегендей. Анан ушу жөндөмдүүлүктү Кудайым берип аткандан кийин, жыйынтык жакшы чыгып аткандан кийин улантышыбыз керек, токтотпошубуз керек. Болбосо башка бирөөлөр ушуну улантат дагы жаман нукка салып салышы мүмкүн. Балким. Ошондуктан эч кимге бербестен алдыны көздөй таптаза Кудай алдында иштей беришибиз керек. Кичик кызыңыз бар да, балким ушу ооруну бир жерден жуктуруп алсам кандай болуп калат деп ойлогон жоксузбу мындай? Ойлодум. Мына ушул эле үйдө атам, апамдар жүрдү. Атам чек ара кызматкери. Аябай кооптонуп ушул күнгө чейин мен оорубай чек арада туруп, анан сен эштен алып келип алып туруп, мамаңа, папаңа жугузсаң эмне болот деп урушканга чейин болду. Эшикке тургузуп койгон күндөр болду. Кирбейсиң. Баягы келген киши 1 саат, 2 саат кичине жүрүш керек го, корона айланып. Анан болду бүгүндөн баштап үйгө отурасың дейт. Мына, Инстаграмга киргиз, эл сомуңду чогулт, акчаңды фондторго бер, өздөрү закуп кылсын. Мы должны пользоваться просто жанагы гифтерди ойнотуп атабыз, подписчик топтоп атабызбы, демек акча деле топтой алабыз биз, туурабы? Кайрымдуулукка дагы топтой алабыз. Анан ошентип иштейм дагы, бирок баары бир эле өзүм баягы барып өзүм бирдеке кылмайынча ошо мен оюмдагыдай жасабай коет да, баары бир өзүмдүн каалаганым. Анан акырын ушу үйдүн кийими боюнча эле эшиктин алдына чыгам, машинаны мындай тряпка менен сүртүмүш болуп, эки жакта карап, анан машинага отуруп алып, анан зың кетем, келбей калам ошо менен. Сен дагы кетип калдың, андан какта жүрөсүңбү деп урушуп калышат. Бирок акыркы 4 күндө фобия башталды менде. Анткени красный зоналарга өзүм түшүнбөй калаттым кантип кирип кетип атканымды. Анткени мага концентратор сатты деген видео келди. 60 000 бересиз, андан кийин ушул палатага жатасыз, анан могу концентратор сиздики болот. Ал концентраторду биз алып бергенбиз. Учуп күйүп барып палатасына кирип ойнотуп туруп карасам, бүт ковидтер жатат да. Десе маскамды мынтип коем. Мен кеттим, мен коюп коем, чуркап бардым. Чач, пач, кол, эчтеке менен бир мундет өзүңө кире калат экенсиң да, андан кийин эшикке чыгып койдум, ойлоп койдум, ким эмне кылса дагы Аллах Тааланын астында жооп берет. Бүгүн ден сак жүрсө эртең ооруп калат. Балким баягы билбейм эми, мен ооруп калсам деле мага бирөө жардам берет деген үмүт менен азыр жүрөм. Үйдө азыр дары-дармек эчтеке кармаган жокмун. Концентратор деле жок менде. Балким мен ооруп эле коем бүгүн. Биз кирип келгенде айттыңыз го, үйдө чеснок бар деп. Ооба, чеснок жетет. Анан ооруп калсам бирөө жар мага алып келет деп атам да. Анан коркуп атам, аябай коркуп атам. Ушул уктап таңкы 5-6ларда тамагым кычышып баштайт. Кадимкидей моягым кычышып, муунуп, анан бая симптомдор башталат. Турам, духимди колго себем, жыттап көрөм. Так. Жыттанып атат. Жыт сезип атат дегенде. Жыт сезип атат дейм, кайра уктап калам. Кайра кыжылдап түнүмдө баягы жаман оору мени преследовать этип жүрөт да азырчы. Көрсө коркпош керек экен, азыр мындай коркпой, жукпай, баары сонун деп сода менен тамагымды тазалап калдым, уже оору мындай коркунучтан мындай качып кеттим да. Жакшы, кызыктайм сен. Азыр да кучакташпаш керек экен да кой. Кучакташпаш керек, өбүшпөш керек. Тамакты карап көрөлү. Ооба, биздин даамдуу тамагыбыз өзгөчө. Айымдарга жагат, мырзалар албетте мындай күчтүүрөөк тамак жакшы көрөт. Айымдарга боло берет. Еще трайне. Мына ошентип убакыт бат эле учкан куш дейт. Зира көз чай ичип, бир сер аба Кыргызстандын келечегин элестетип, балдарыбыздын келечегин элестетип. Фаптарды куруп эле. Фаптарды куруп мейли, экономикасын ойлоп атабыз да. Азыр Кыргызстандын карызы бул биздин балдарыбыздын карызы. Ошондуктан өлкөбүз батыраак карыздардан кутулуп, баягы киреше тапкан чын эле өлкөлөрдүн катарын толуктасын. Анткени мен балдарымды ушул Кыргызстанда эмгек кылып, Кыргызстандын элине, керегине жараган. Салым бошкон, кыздардан болсун деп. Ай. Сен эт атат элең мына? Этти эле жытан атабы? Же тоок жытан атабы? Тарынбайсыңбы? Тооктун этин берип койду деп. Бизде эмне дейт, тарынсаң? Тарынсаң, тыт деп ырда. Таласта кет. Жок. Сонда бул жеңил тамак, сонун жыт. Тарынсаң түпкө барды койсун. Эме, тиги жегенге шашып атам да. Ням-ням. Барды ордун да.
Пиздет. Мен эң жакшы көргөн бул эмен да моменттериңде, это когда ос тийип көргөндө бысымыла. Ос тийбей жейлик, жакшылап. Бысымыла. Биз бул айылда эң эле культурнуйбуз, кашык вилка. Ооба, кашык вилка менен жебесе, мисалы үчүн мен перести мынтип туруп ачып туруп эки жакка алып салам. Перес жакшы көрбөйсүңбү? Билейин, жана фаршын жеген жакшы көрөм. Алинка экөөсү окшошпуз да. Мен азыр бул капустамен жеп көрөйүнчү, бысымыла. Жакшы болушуптур. Биринчи тамакты жытынан билет адам. Жытуу болсо аппетит ачылат. Даамы дагы сонун татыйт. Токтун фрикаделькасындай жытынып атат. Тамагы экен. Тамы токто эле экен бит. Аябай сонун экен. Сиздерге сунуштайм ушундай сөздөрдү жасап жеңиңиздер. Аябай дамдуу, жеңил экен, караңыздарчы, аябай сонун экен мага жакты. Ресторанда отурганда эле сезим өзүмдүчү. Эч бир майы жок. Эчтеке мындай. Калориясы аз. Ак эт. Эгерде сиздерге бул видео жакса, сөзсүз түрдө баш бармакты басып койгула. Катталууну унутпаңыздар. Биздин Максат Анарбектин YouTube каналында. Көрүшкөнчө Анжелика айымга чоң рахматыбызды айтабыз. Биз тамактанып алалы. Ток болуңуздар. Мана абдан жакшы болот эгерде курсак ток болсо. Ар дайым өзүңүздөргө кам көрүп жүрүңүздөр.